Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден каналдан алыстабаңыздар. Бизден кезек мынакей таңкы конокодагы келип жетти. Бүгүн бизден Ырыстан программасынын коногу Ош шаарынын дене тарбия жана спорт комитетине караштуу сууда сүзүү жана футбол мектебинин директору Алибаев Эрмек Айтбаевич болуп отурат. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Саламатчылык. Бардыгы жакшы. Мынакей ааламга жаңы күнү жаңы таң башталып отурат. Ага ураткан таңда сиздин бүгүнкү таңкы маанайыңыз кандай? Рахмат, маанайыбыз жакшы. Ойдогудай. Эртең менен туруп жумушка келебиз. Эртең менен маанайың кандай болсо, кечке чейин ошондой болот дегенекчи. Маанайыбыз жакшы. Мына Эрмек ага жакында эле мына дельфин бассейниңиздерди 32 жашка толуп, жакында эле туулган күн белгиледиңиздер. Мына ошол туулган күнүнө карата кандай иш-чараларды өткөрүп жатасыздар? Бассейнде кандай өзгөрүүлөр болду? Рахмат. Союз мезгилинде 1981 жылы ушул дельфин бассейн курулган. Ошол жылдан бери мыкты иштеп келген. Шартка байланыштуу 2000 жылы бассейнибиздин акыбалы оор болуп, оборудованиялар эскилиги жетип, 2001 кышка сүзүү боюнча зимний бассейнибиз токтоп калган. Даярдык тазына 32 жыл жашка толтур, 32 жылдан бери акыркы 2 жылда бассейнибизди оңдоп, дүйнөлүк стандарттай кылып жаңыладык. Кудай буюрса, көңүл ачып элдерибиз сууга түшүп атат. Азырынча дагы бир 2 ай сезонубуз бар. Ден соолукту чыңдап, шаарыбыздын тургундары келип ден соолугун чыңдап атышат. Бул бассейнге түшүүчүлөрдүн коопсуздугу кандай, сакталабы? Албетте. Бизде биринчиден санитардык жактан көзөмөлдөн өтүп турат. Лабораториядан келип текшерип, азыр өзүңүздөр көргөндөй бул жакта врачтарыбыз келип текшерип, суунун анализин алып турушат. Жумасына 2 жолу келишет. Анын үстүнө биздин бассейнде куткаруучуларыбыз бар. Ар бир түшкөн, сууда сүзгөн биздин жарандардын көзөмөлдөп турушат. Андан тышкары биздин тренерлерибиз бар. Ушул жерге келип катышып, ден соолугун чыңдагандарга үйрөтүп, сууда сүзүүнү үйрөтүп турушат. Мына жогоруда сиз санитардык көзөмөлдөн өтүп турат деп айттыңыз. Ал эми суу тазалагыч фильтриңиздердин абалы кандай бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө биздин сууну бассейнди тазалаган фильтрлерибиздин абалы жакшы. Жаңы эле да 1,5 жыл болду. Германиядан алып келип коюлган фильтрлер. Абалы жакшы, качествосы дагы жакшы. Өтө сонун. Бул бассейндеги сууну канча күндө бир алмаштырып турасыздар? Бассейндеги сууну капитально бир жумада бир сууну агызып, жууп турабыз. Генеральный уборка кылып. Андан сырткары бизде суубуз өзүңүздөрдө көрүп тургандай куюлуп, аксы жана чыгып, ежедневно тазаланып тура берет. Фильтрленип, тазаланып турат. Анан жуманын акырында сууну агызып, жууп, тазалап турабыз. Жууп, тазалап бүткөндөн соң биздин санитардык жактан врачтарыбыз келип текшерип, анализин алып, карап, текшерип дегендей. Ар бир кирген жаранды көзөмөлдөп, строго душ аркылуу киргизебиз. Бул жерде кирип келе жатканда врач-дерматологторубуз бар. Ар бир жаранды карап, текшерип, көзөмөлдөп киргизебиз. Рахмат. Анан дагы бул жерге сууда сүзүү үчүн балдарды канча жаштан баштап ала баштайсыздар? Бизде сууга түшүү боюнча 10 жаштан 11 жаштан балдарды ала беребиз. Эртең менен саат 10дон баштап 12 чейин школа обучение болот. Балдарды үйрөтүп, ата-энелери менен кошо алып келишет. Ушул жерде үйрөтүп 12 чейин. 12ден 1ге чейин обеденный перерыв, 1ден баштап, анан кийин шаарыбыздын тургундары келип сууга түшө берет. Кечки саат 5ден баштап дагы бул чоң кишилерибиз, аксакалдарыбыз келип 5ден 7ге чейин сууга түшүп үйрөнүп турушат. Анан көпчүлүк учурда врачтардын көзөмөлү менен, кайрылуусу менен келишет. Бул сууда сүзгөн омурткаларга, белдеги грыжаларга өтө пайдалуу экен. Ошого биздин көп аксакалдарыбыз дагы кечке мал келип сууга түшүп турушат. Рахмат сизге, Эрмек ага.
Жана эфирден сырткары экөөбүз сүйлөшүп отуруп, мына түштүк регионунда кышкы бассейндер жок экен азыркы күндө. Ошого байланыштуу мына сиз айтып өттүңүз, жана ушул Дельфин бассейнинде кышкы бассейндер дагы иштетсекпи деген ойлоруңуздар бар экен. Ушул тууралуу кененирээк айтып өтсөңүз. Рахмат. Аябай кандай көйгөлүү биздин ойлорубуздун бирин айтып атасыз. Жакшы суроо бердиңиз. Биз мына жай менен балдарыбыз тренировка кылышат, машыгышат суда. 3 ай бою машыгышат да, анан кышкысына келгенде машыкпай калышат дагы. Кыш ичип балдарыбыз май айына чейин эс алып калышат. Ошон үчүн бизде эми Кудай буйруса Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматовдун демилгеси менен кышкы бассейнди курабыз деген ойлорубуз бар, пландарыбыз бар. Колдосо Кудай буйруса быйылкы жылы аракет кылабыз. Болбосо эмдиги жылы сөзсүз ушул кышкы бассейнди кылабыз деп турабыз. Мен баамыма караганда бул жердеги сууда сүзүүчү машыгуучулар, азыр спортсмендер жай бою ушул сууда сүзүп машыгышса, ал эми кышында болсо токтоп калат экен. Ал эми мындай абал болсо жыйынтыгы кандай болот? Жыйынтыгы начар. Бизде азыр плавание боюнча балдарыбыздын жыйынтыгы республикалык мелдештер айтып өткөндөй начар. Кудай буйруса пландарыбыз бар, проектировщиктерибизди алып келип, мына жерлердин проектисин чийдирип атабыз. Кечегиде вице-мэрлерибиз менен сүйлөшүп, маектешкенибизде терең колдойбуз, буйруса дешкен. Болуп калса жакшы, үмүттөнүп атабыз. Келечек биздин муундарыбызга ошол кышкы бассейнди куруп берсек аябай сонун болот. Азыркы күндө кандай бир мелдештерге даярдыктар болуп атабы балдарда? Болуп атат. Август айынын акырында шаар арасында шаардын биринчилиги болот. Ошого балдарыбыз көрүп турганыңыздар даярданып атат шаардын биринчилигине. Анан ошол шаардын биринчилиги бүтө турган болсо, октябрь же ноябрь айында Бишкекте республикалык мелдеш болот, ошого катышып келишет биздин балдандарыбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин таңкы берүүбүздүн коногу Алибаев Эрмек Айтбаевич болуп отурат. Биздин каналдан алыстабаңыздар. Азыр дал ушул өзүңүздөр көрүп турган Дельфин бассейни тууралуу алдыда тасма даярдалган. Анда ушул Эрмек ага чогуу көрсөк, андан кийин биз маегибизди улантабыз. Жайдын аптаптуу ысык күндөрүндө кимдер гана сууга чүйүүнү каалабайт. Мына ошондой көңүл көтөргөн Дельфин бассейни 1981-жылы ачылып, мындан 2 жыл мурда бул бассейн талапка жооп бере тургандай жаңыланып бүтүрүлгөн. Бул жерде көпчүлүк жаштар бош убактысын сууда сүзүү менен өткөрүшөт. Ден соолуктун чың болушу үчүн спорттун бул түрүнө кимдер гана кызыкпайт. Это интересный вид спорта и мой любимый вид спорта. Поэтому я с удовольствием хожу на тренировки, на соревнования, обязательно участвую. Вот, конечно, наша женская, такая молодая сборная, она очень маленькая, девочек очень мало ходит заниматься. Но мы все равно стараемся, кого-то подтягиваем, чтобы все-таки спорт, именно плавание, развивалось ваше. Өлкөбүздө бул спорттун түрүн өнүктүрүү максатында курулган бассейнде сууда сүзүүчүлөр үчүн бардык шарттары түзүлгөн. Саат 12-ден 1-ге дейре жаш балдар, кечки 6-дан 7-ге чейинки аралыкта чоңдор үчүн атайын бул спорттун түрүнө даярдоо үчүн жергиликтүү машыктыруучулар сууда сүзүүнүн ыкмаларын үйрөтүшөт. Ал эми шаар тургундары үчүн күндүзгү 1-ден 2-ге дейре. Сууда сүзгөн адамдардын бардык булчуңдары кыймылдап, дене кооз түзүлүшкө келе баштайт. Жаш кезден эле сүзө баштагандардын боюнун өсүшү нормалдуу болуп, ар кандай оорулардан алыс болот. Өлкөбүздө мындай бассейндердин болуусу спорттун бул түрүнө кызыккандарга колдоо көрсөтүү. Аларды тартуу бул дени сак коомду түзүүнүн бирден-бир жолу. Ерланбек Тавлатов, Каныбек Жалалидин уулу, Ырыстан программасы. Мына Эрмега алдыда болсо, мына ушул Дельфин бассейни тууралуу бир маалыматтарды алалык, даярдалган тасмадан. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушул сууда сүзүү боюнча канча спортчу алектенип машыгып жатат? Рахмат. Бүгүнкү күндө 100ден ашуун спортсмен сууда сүзүп машыгып жатышат. Анын ичинен 80 балдар, жаш балдар, кыздар, жаш балдар 20 чакты кыздар. Эртең менен ушул жерде машыгып үйрөнүп турушат. Анан жанагы биздин Союз мектебиндеги обученияларды алган бир экөөсү бар, катуу даярданып атат. Республикалык
күзүндөсү боло турган мелдешке катышат. Ушул биздин бүгүнкү маегибизде аябай бир жакшы маалыматтарды көрүүчүлөрүбүз алды окшойт деген ойдобуз. Чындыгында өзүңүздүн мына бүгүнкү маегибиздин соңунда элибизге бир кыска жакшы каалоолоруңузду айтып өтсөңүз. Түштүк регионунда жалпадан жалгыз биздин дельфин мектебибиз. Жаш балбандарыбызды үйрөтүп, республикалык деңгээлге даярдап атабыз. Анан санитар нормадан, тазалык жактан дагы мен ойлойм, салыштырмалуу биздики эң мыкты деп. Баягы көп мактай берсек өзүн реклама кылгандай болбойлу. Бирок чын-чынына келгенде бүт көзөмөлдөн өтүп турат, сууларыбыз тазаланып турат. Өзүбүз бир жумада бир жестко контроль кылып турат. Санэпидстанциядан келип, элдерибиз дагы, тургундарыбыз дагы келип, ыраазычылыгын билдирип атат. Рахмат ушунчалык бизди колдоп, элдерибиз түшүнүп турганына. Эми ушул элдерибиздин маанайы дагыдан дагы жакшы болуш үчүн кышкы бассейнибизди кылып алсак, андан да жакшы болмок. Мындан ары ушул дельфин бассейниңиздерге чоң албан ийгиликтерди каалайбыз. Биз менен кызуу маек куруп бергениңизге сизге ыраазычылык билдиребиз. Кымбаттуу телекөрүүчүлөр, биздин каналдан алыстабаңыздар. Биздин эфирдик сапарыбыз алга карай улантылсын.